Assalamualaikum бака, сумга чейин канча болду? Сарайга окшоп эле биздин айылда тоокана болчу. 5 жыл мурун атам алып берген. Буну балдар жакшы түшүнөт. Чачы бузулуп калганда кандай настроение болгондордучу. It's Nursaid. How is he working? Yeah, he's working. Oh, yeah. Азыр документтер барбы? Садыр Жапаров. Садыр Жапаров. Huh? Садыр Sadr? Жапаров. Japaro. Красавчик. Я. Assalamu alaikum урматтуу достор. Сиздер менен кайрадан эле Өмүрбек. Бүгүн сиздердин сурооңуздардын жообун алып берейин деп турам. Бул көп адамдар сурап атышат. Ушул жумуш Америкада кандай активдүү же кандай акча табышат, Өмүрбек айтчы. Ошентип барып иштесек болобу, жан баксак болобу деген суроолорду айтып атышат. Мен ошого бүгүн сиздерге жооп алып берем. Биздин кыргыз мекендешибизди чакырдым. Азыр келип кала турган болуп калды уже мал. Чалдым эле. Бүгүн сиздерге ошол боюнча кандай иштейт, кандай кызыктын баары алдыда. Чалайын анда. Ушул жерге чакырган бизди. Биз машинабызды бул жака коюп уже ушундай ответственный эртерээк келип алдык. Алло, Нурсейит кандай? Келип калдыңбы? Биз ошо парковка бар экен бул жерде, сарайга окшогон жер. Ошол жерде. Gördüm. Gel. Хорошо. Assalamualaikum бака, сумга чейин канча болду? Assalamualaikum. Алейкум ассалам. Кандай жакшы? Жакшы келип алдыңбы? Сен эртерээк келип күтүп отурабыз. Мен кичине кешип калдым. Бул жер эмне парковка кандай сарайга окшогон жерге коет экенсиң? Бул жер кетип эмелер бесплатный жерлер свободный жок болуп калат да, ошондо эмне коюп коебуз. Запасной вариант. Жумушка жакын эле бул жер? Бул жерде эле. Бул жер келип карасам бул жерде сарайга окшоп эле биздин айылда тоокана болчу. Ошо тоокана окшогон жерде экен да. Анда эмесе туугандар, Нурсейитке жолуктук. Биз эфирибизди баштайлы. Кандай кызыктар болот алдыда сиздер менен чогуу көрөбүз. Бүгүн ачык сүйлөшүп берели. Парикмахер кандай иштейт, кандай жолдор менен иштейсиңер, кандай документтер керек, ошолор боюнча толук маалымат алайлы. Кеттик. Нурсейит, айтсаң эми сен кайсы жылы келдиң? Канча убакыт болду Америкага келгениңе негизи эле? Кандай жол менен келдиң? Бияка келгениме 2-3 ай болду. 2-3 ай болуп калдым. Общий Америкага келгениңе 3 ай болду, Декабрдын 31 келдим да. Декабрда 2000 канча 22 болуп калды. 22. Келгенде эле ушу сен өзүңдүн жумушуңду баштадыңбы? Кандай? Келип эле бир варианттар чыгып калды эле, ошока сразу эле кирип үйдө отурбай деп сразу 2-3 күндөн кийин ишке чыктым бир жерге. Америкага келип эле 2-3 күндөн кийин эле жумушка чыктым. 2-3 күндөн кийин жумушка чыгып, анан кийин бир ай бир жерде иштеп, анан кийин бул жерди таптым. Центрге жакыныраак. Нурсейит, мен сени тааныйм. Көрүүчүлөрдү тааныштырып койсоң, өзүң кимсиң өзү? Нурсейит деген ким өзү? Каяктан болосуң, каяктын кулуну болосуң дегендей. Өзүм буга чейин Москвада иштегенмин. Өзүм Оштон болом, Оштон Акка деген эмесинен, айылынан болом. Анан буга чейин өзү Россияда өскөм. Төрөлүп Россияда өскөм. Акыркы 5 жыл ошо өзүмдүн сферам менен Москвада иштегем да. Ошо. Орусчаны аябай жакшы билем, анан кыргызча болсо анча кыйналышы мүмкүн деген туугандар. Орусча мындай кыргызча кыйналып сүйлөйм деп атат. Бул заставлять этип эле сүйлөтүп атабыз да. Негизи эле бул парикмахерге кайсы жылдар келгенсиң? Канча болду бул жылда? Стажың канча? Парикмахерде болуп иштеп атканыңа, Москвада болобу, бул башка жакта болобу? Кайсы жылдар баштагансың негизи эле? 2018 баштагам да, армиядан кийин баштап, акыркы 2018ден бери Москвадамын. Москвада иштеп, ушул жакта развиваться этип жүргөм. Москвада кайсы мындай күчтүү салондордо иштедиң башка? Биринчи ошо Top Gun деген барбершоп бар. Ол жерде иштедим, ол 3 жылдай. Анан өзүбүздүн барбершопубузду ачып көрдүк, досум экөөбүз. Москвада өзүңөрдүкүн ачтыңарбы? Өзүбүздүкүн ачып да 1 жылдай иштеттик окшойт. Ошо ситуация болуп, кичине кыйынчылыктар болуп калган, жаап сатып доляны. Тиматин барбершопуна кирдим. Ол жерде дагы 1,5 жылдай иштеп. Тиматин салонунда.
Анан башка бияка уже неле шактар чыгып калды. Бул жака Америкага келиш үчүн. Ошо анан ушинтип келип калдык. Кайсы жылы келдиң сен? Канча жолу келгениң өзү негизи? Келгеним 3 ай болду. 3 ай болду. 22-жыл 31 келдим да. 22-жылы жаңы жылда келдиң ошо. Жаңы жыл бул жакта тосуң ошондо болчу. Жаңы жылда Америка тостум. Америка кандай экен, жагып атабы өзү негизи? Жакшы, жагып атат. Акчасы кандай экен Москва менен Американын акчасы? Американын акчасы эми бул жагда перспективныйраак кичине. Кичине жакшыраак. Просто так эле бияка келгиси келбей атат да элдердин. Бул жакта кимдер менен жашап атасың? Келип эле тааныштар менен барып эле бул жакта тааныштар жок беле? Кандай неме болуп атат проживаниялар? Тааныштар биякта бар, досторум бар. Бир-эки дос болгон ким болду негизи эле келгенде? Дос болгон дос балам. Ошо Красноярскийде бирге ошо чоңоюп эметкен тааныштуу дос болду. Дальше бул жерде дос балдар бар, кичине арак берагын көргөзүп эметкен. Машина сашына кандай болду? Машинаны бул жерде келип эле алдык. Келип машина алдыңбы? Азыркы машинаны? Бул жерде машина жок кыйын экен. Иштериң эле бүтпөйт экен. Магазинге барсаң да машина дейт. Магазинге барсаң да магазинде алысыраак болот. Дагы машина менен. Транспортный общественный транспорт развит эмес экен да. Москвада жакшы болчу да, переход Киевский, охотный ряд дегендей эле. Москвада машина деле кереги жок да. Метро менен эле бар жол иштериң бүтүрөсүң. Жакшы. Анда жумуш ордуңду көрөлү, кайсыл жерде иштейсиң? Бул жака кантип келгенсиң ошо? Жумушуң кайсыл жакта? Жумуш шол жакта. Анда жумушуң көрөлү? Кеткен эмесе. Кандай таптың парикмахерди? Кайсыл жактан тааныштар таап бердиби же кандай? Жок, өзүм эле картадан карап, более-менее жакшы барбершопторду караштырып, рейтинг менен. 2-3 ана жаздым эле, ошо бир ушунусу кичине эметти. Документация боюнча кандай болду бул жакта? Кандай кабыл алышат экен документ? Документация, лицензия керек өзү иштегеничи. Бул жака барбер болуп, бьюти сферага. Анан пока лицензия жок эле иштеп атам. Кандай кабыл алышат экен булар азыр? Эми киргизди, пока временно иштеп турасың, в дальнейшем кичине жардам беребиз деди да. Булар кайсы улуттун адамдары экен өзү? Жарымы мексиканец, жарымы ошо афроамериканецтер, американецтер да бар. Ошо. Бул жак городко жакын экен да, даунтаунга жакын экен? Өзү центрде эле, мынакта 5 минут даунтаун өзүнө да жетип аласың. А так мына жерде центр эми изначально караштырып атканда дагы более обеспеченный адамдар эметет да центр жакта. Центр жакка караганда бул бир аз четирактар бар го, мисалы Displays деген жакта. Ошолордун акчасы кандай болот экен булардын? Бир аз кымбатыраак экен бул жак? Центрде арендасы да кымбат да. Арендасы кымбат болгондон кийин ценасы да кымбат болот в целом. Displays сол жакта деле балаларды билбейм, бирок бул жакта численность адамдар көбүрөөк да центрде, ошон үчүн кымбатыраак. Кичине болсо да. Кайсыл жер? Бул жер окшойт да? Мына киребиз да. Бул жер мындай баягы Кыргызстандагы деле чачалгандай эле местолор экен, баягындай эле? Ошондой эле. Bunun аты эмне? Fadition. Анда эмесе жумуш ордуңду көрөлү, кандай иштейсиң? Киргиле. Кеткен адамдар. Мына киресиң. Hi, how are you? Hi, how are you, sir? Ар бир адамдын өзүнүн эмеси болот, креслосу. Бул меники. Бул жерде только ушул жерде иштейбиз да. Сен отдельно өзүңдүн эле креслоңдо иштейсиң? Өзүм кресломдо иштейм. Мисалы, клиент келсе, отуруп албайсыңбы? Жок, только ушул жер прикрепляться этет, бир кресло. Ушул жерде иштейсиң. Бул жакта кимдер менен иштейсиң дагы? Мындай коллегаларың ким? Коллегалар ошо мексиканецтер, афроамериканец, американецтер да бар. Мага ошо кара деле бар экен, Бул жакта ким иштейт? Бул жерде Крис, мексиканец бул жерде. Бардык креслодо өзүнүн элери бар. Өздөрүнүн инструменттери, өздөрүнүн бар жок баягы косметика, не косметикалар бар да. Өзүң немелериң менен тааныштырбайсыңбы? Кандай бул өзүңдүн машинкаларыңбы же булар бердиби? Жок, бул жерде бар жок өзүмкү. Жарымын бул жерден алдым, жарымы Россияда иштеп жүргөн инструменттер. Россиядан иштеп жүргөн инструменттерин ала келдиң да? Келгенден кийин бул жактан бирөө ала келди. Бирөө бербейдиби?
Мынау ошо 5 жыл мурун атам алып берген. 10 миң эле. Ушу 10 миң ба? 5 жылдан бери иштеп жүрөт. Тиматинин салонунда иштедиң белеңби? Ошодо кайсы немелерди иштейт элең? Олордо ушулар менен эле бар жок инструменттер, мыналарды деле бул жерден алдым. Биякта кандай экен ошо мисалы Россиядагы баа менен бул жактагы баа? Бул жакта арзаныраак азыр. Россияда кымбат, потому что поставка жок да. Поставка жок үчүн убакта кичине кымбат. Буга кандай, мисалы кандай төлөп берет? Бир чачты канча аласыңар силер өзүңүз? Бир чач в среднем $40 да. $40 башталат. $40 анан кийин өдөрагы болсо, там кыйын стрижка болсо кичине кымбатыраак болот. Если мындай эле стрижка болсо ошо $40. Ушул жер эле экен да бул жер, Ушул жер эле. Анан наракта да барбершоп бар через дорогу. Общий да. Эко бир бир адамдыкы. Бир мексиканецтики. Эме мындай келгенде баягы бузуп алган учурлар болобу? Мисалы мондай ал дегенде андай ошонун оюндагыдай албай калган учурлар. Бузуп алган деле жок, ондай нерсени давно эле унутуп калгам. Сен эми канча жыл болду дедиң? 5 жыл болуп калды. 5 жыл, 4-5 жыл болуп калды. Анан уже опыт деле Кудайга шүгүр эле. Ошол үчүн анан кийин бар жоон эле жаба бербейсиң да. Анан керкилер болсо мындай жакпай эле жөн эле. Бул жакта адамдар кандай экен, мисалы Москвадагы менен Кыргызстандагы салыштырып көрдүңбү? Мисалы анча бул жакта чачын мисалы Кыргызстандан алып берип койсо урушуп ушундай болушат го мисалы. Бул жерде деле эми ар кандай болот да адамдар. Керкилери жаман болуп калса деле мындай эметип коет. Бирок бул жерде эметкенде жаман алып койсом унчукпай эле кетип калат окшойт. Или уже привыкать этип калган болду. Эми дальнейший кандай пландар? Жаңы эле келипсиң, 3 ай болду дедиң. Өзүң эле келип, өзүңдүн специнде иштеп атат экенсиң. Кандай пландар алдыга? Алдыга пландар пока эме, анан кийин будущем өзүм барбершоп ачам. Буюрса. Өзүң Америкада? Бул жерде ачам азыр. Лицензия, документтер келсе. Азыр документтер барбы? Документтер бар эми, анан кийин азыр уже гринка алганы аракет кылабыз да. Берки разрешение на работу ошолорду алгандан кийин буюрса ачабыз өзүбүз. Негизи эле азыр менден көп эле сурап атышат да, Өмүрбек Америкага барып чач алып иштесем болобу дегенчи вопросу. Ошого жооп берип койчу, кандай негизи жаңы келгендер иштесе болобу экен, жан бакса болобу экен, жан багып кичине айылга салып, Кыргызстанга салып дегендей. Ооба да болот, бул жерде уровень жизни башкача экен. Бул жерде тапканын кичине баракасы бар экен. Анан иштесе, конечно, болот. Главное, бул жерде желание менен иштесең болот. Өзүңдүн сфераң менен жакшы көрүп, до конца келтирип. Если бул жерде временно эле иштейин десең, эч нерсе чыкпайт. Негизи кыйналган учур болду келгенде? Кыйналган учур жок, болгон жок. Келип эле иште чыгып калды. Эми любой ишке хвататься деп эле кирип кеттик. Стройкада тигиндей мондайларда иштебедиңби? Жок, ондой иштегенмин. Өзүм сфераман иш чыгып калды, ошол жака сразу кирип, секин бул жака кирип кеттим. Бул жерде дагы тилди развивать этсе болот. Сен, кстати, тилиң кандай болду? Тил слабый. Ошон үчүн дагы американецтер менен в зоне некомфорта жүрөм да. Булар менен кандай сүйлөшүп атасың, мисалы? Сүйлөшөсүң өзү булар менен? Сүйлөшүп турасыңарбы? Эми жарым менен мынтип эптеп сүйлөйбүз, анан кийин жарым менен переводчик. Если мындай более глубоко сүйлөйбү десеңчи. Негизи мындай кандай сүйлөшчү экен, кыргыздар кошо эле, кандай жакшысызбы байке? Мояка барып келели, чай ичип келели дегендей мындай деген чурабы? Ооба, булар наоборот эме мындай общительный болушат. Любой жерде деле. Тааныбасаң деле адамды эшикте деле сүйлөшүп кетсең болот мындай эле жанагы. Негизи мындай коллектив менен мамиле кандай деген? Коллектив менен жакшы эле. Уважение бар. И от них тоже чувствуется уважение. Мындай сен нацияларды бөлүп, мондай кылбайбы? Жок, бул жерде ондай жок окшойт. Жок деле. Наверное, борются с этим.
Мына машина алып атканда, мисалы, көрүп келип атканда кандай учурлар болуп атты? Мисалы, бирөө жеткизип коюп аттыбы, кандай машина алдың ошо? Мындай кыйынчылык боюнча айтып бербейсиңби? Бир аз кыйналган учур болбоду окшойт сенде. Кыйналган деле жок, просто машинаны деле эмеден эле объявлениялардан карап эле Uber менен барып. Кимдер менен алдың? Өзүм эле барып келдим. Жок, кимден? Кыргыздардан? Мексиканецтен. Мексиканецтерден. Семья бар экен ошолордон. Жакшы эле жүрөт. Канча болду машина? Ошо келгенде эле алгам. Келгенде Акчасы канча болду? Акчасы 4000 болду доллар. Оформление бар. Оформление жок, оформление менен 4,5 ушундай болду. Дагы кичине нарак берген запчастарын оңдоп кетти, ошо 5ке чыкты да. Кандай машина экен? Жакшы эле бузулбай эле жүрүп атат? Жакшы эле, бузулбай эле жүрөт. Үйдөн ишке, иштен үйгө да. Ошо үй иши эле айдайсың башка? Үч үй ишле, анан кийин выходной күндөрү бир жака чыгып калсак, ошол жака айдайбыз. Канча күн иштеп, канча күн дем аласыңар? Канча саат иштейсиңер күнүнө? Күнүнө саат 10-дон 7ге чейин вообще барбершоп иштейт. Анан если 7ден кийин клиенттер туруп келип калса, дальше иштей берем. Анан выходной күндөрү чарчап калганда ошо выходной алам да. Негизи мына күнү выходной Москвадагы неме жокпу? Мисалы 2-8 иштейсиң деген жок, бул жерде более свободно эле. Можно сказать, өзүң эле иштейсиң да. Канча саат иштейсиңер бир күнү? Сарбы? Жок, бир күндө канча саат иштейсиңер? Саат ошо саат 10-дон 7-6га чейин. 10-дон 7-6 болгондо канча саат болот? Это 10-12 саат болуп калат да. Негизи көп эле айтышат го, Америкада мисалы ушундай иштегендер баягындай 8 сааттан ашык иштешпейт депчи. Ошолор ол эми официальный свободный графиксиңер дейм. Официальный иштегендер ошондой болсо керек. А так билбейт экенмин. Негизи эми жаңы келейин деген ошо мурун Ош базарда, Дордойдо, анан Бишкекте эле деги эле парикмахер болуп иштеп жүргөндөр кандай кеңеш бересиң? Келип иштегиле, кантип иштесе болот экен? Кандай өзүңдүн кеңешиң айтчы, өзүң сен көрүп атпайсың, келип ушундай кылып дегендей мондай. Келип иштесе болот эми, анан бул жерде жакшы эмелер аз. Барберлер, парикмахерлер, именно бизнес сферабызча. Элементарно сервис слабый. Отношение к клиентам тоже слабый. И биздин СНГнын сервиси, СНГнын салондору бияка ачылып эметсе жакшы. Анан келип иштесе болот. Ар биринин өзүнүн жолу болот да. Мен буга чейин мисалы арабтарга алдырдым, мексиканецтерге алдырдым. Ошолорго алдырып аттым, мисалы $25, $30-гачы. Анан алып атып эле могул жерин корозго окшотуп эле коюп коет да, бияктан чыккан. Иш жакпайт аларчы. Могу эмне болду десем, биздики ушундай, могу стилде ушундай дейт да. Негизи эле туугандар, мисалы кыргыздар, мисалы СНГ, Россия болобу башкалар, биздин прическа башкача да, мисалы эки чекесин алып, үстүн кыскартып, үстүн суюлткандарчы. Анан бардыгына барсам эле эки чекесин алат дагы, үстүн баягындай кайчы менен тартас кырып салат да. Анан кече бул жака алдырдым. Мындай эми өзүң алдырсаң, чындап эле өзүңдүн прическаңды билген адамдарга алдырсаң башкача да. Буну балдар жакшы түшүнөт. Чачы бузулуп калганда кандай настроение болгондордучу. Негизи мындай жалп болбой эле, кыргыздар көп эле келип атса керек сага. Кыргыздар мындай бир алгандан кийин кайра келип кала тургандай болот го, мисалы жакшы алсаңчы. Келгендер бар, бирок бизде кичине кымбатыраак да. Силерде канчадан бир чачты? Ошо $40. Минимальный $40. Минимальный $40. Биринчи посещенияга кичине скидка болот. Но өзүң деле айтып атпайсыңбы, наракка барып жакшы алып айтат деп. Ал жакта арзаныраак. Арзан жерде ошо $20 алсаң, $20 алдырып алып берет да сага. Если жакшыраак эме стрижка кылдырайын десең, ол кымбатыраак болот. Биздин кыргыздарды билесиңби, жакта иштегендерди? Кыргыздарды салон билем, именно эмелерде мындай лично тааныш эмесмин. Так уккам, балдар бар. Кыргыз балдар чачалсын. Бул сиздин кесиптешиңиз Нурсейит. Жумушта өзүн кандай алып жүрөт? Ошолор боюнча бир аз кыскача айтып берсеңиз. Like how he works as a barber, right? Yeah. He's a beast, bro.
ever since he started, he's been like doing his thing, bro. Like, you know what I'm saying? He's about to host a class Sunday too. Yeah? He's definitely be doing his thing, bro. And I'm definitely always like, you know, peeping knowledge from him, like the way he cuts hair. Cause I know he owned a barbershop in Russia and everything like that. So like, I'm looking forward to like the class and still working with Nurse. He's like really, he's just a really good barber. Man. Where from? Me? Yeah. I'm from Chicago. Africa? No, I'm from Chicago. Chicago? Yeah. Yeah. Well, my parents are from my parents are from Mexico, so I'm Mexican. Yeah. Туғандар, мен өзім оқшашта досымды тауып алдым қазір. Бұлдан да сұрап көрелі. Hi, how are you, sir? How you doing, man? What's your name? My name's Trey. Trey? Yeah. My name is Ömürbek. Ama. Okay. Жумуштар кандай болуп жатат? Кардарлар жакшы эле келип жатабы? What'd you say? Here, it is working hard. Oh, pretty good. I can't complain. It's pretty good. Сиз бул жерде бир күндө канча доллар иштейсиз? Money is one people's how much dollars? How much is a haircut? Yeah, So it's $40 for a haircut. $40. $40, yeah? Yeah. Where are you from? I am from the south suburbs of the Chicagoland area. It is Chicago? The south suburbs. South suburb? Yes. It is South suburb. What is this South suburb? So it's further south. So you know the interstate, like the highway. If you take it all the way, it's hard to explain. But yeah, not too far. How old are you, sir? I'm 25. 25? Yeah. 25 та көрмөйт го бул чото. It's very good, sir. Yeah. Thank you. Thanks so much. Nice to meet you. Nice to meet you. Chris, Kyrgyzstanга салам деп койчу, Kyrgyzstanга. Kyrgyz is салам. Kyrgyz Сиңа салам. айтат. Oh, Yeah. say what? Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, right? Yeah, Kyrgyzstan, right. Yeah, Kyrgyzstan. It's you said it's from Kyrgyzstan. Yeah. Yeah, it's Kyrgyzstan high. Oh, hi, Kyrgyzstan. That's so bro. It's what's your name is? Қалай? Trey. Trey. Платный был This is from Kyrgyzstan salam. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan salam. Salam. Sadır Japarov. Sadır Japarov. Huh? Sadır Sadr? Japarov. Japaro. Красавчик. Yeah, perfect. Thank you. Туғандар, биздин ушул менен бул чыгарылыш аяктады. Биздин чыгарылышты толук көргөндөр үчүн чоң рахмат. Нусейт, дагы эмнени кошумчалайсың? Кошумчалайм, эми келе турган адамдарга ошо келип иштесе болот экен. Эми именно парикмахер болуп иштегендер, бьюти сфера бул жерде слабый экен. Келип иштеп тапса болот ушу. Бутка турса болот. Бутка турат экен, болот экен. Көзүң жетти негизи ошого? Көзгө жетип атат го. Ошо Негизи болот экен да. болот экен. Туғандар, анда эмесе ушул менен биздин бул чыгарылыш аяктады. Кийинки каарманыбыз ким болсун? Кийинки каарман кайсыл жумушта иштесин? Стройкада иштесинби, официант болсунбу? Деги эле кайсыл жумушта иштесин? Ошол жумушту айтсаңыздар, ой пикир жазыңыздар комментарийге. Ошол байкени же ошол эжени табып, ошол менен маек курганы аракет кылабыз. Кайсыл жумуш силерге кызык болуп атат? Жаңы келеткандар же болсо негизи эле кимге кызык болуп турат болсо жазсаңыздар, ошолорду табып, ошолор менен маек курганга аракет кылабыз. Андыктан биздин каналдан алыстабай, биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Бирок сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин аман болуңуздар.